Эрте никеге туруу көйгөйү коомчулукта бир топ убакыттан бери талкууланып келет. Мыйзамда 18 жашка чейинки жаш өспүрүмдөр никеге туруусуна тыюу салынган. Бирок ага карабастан айрым жаш өспүрүмдөр тарабынан эрте никеге туруу фактылары катталып келет. Буга байланыштуу Лейлек районундагы Гагарин атындагы орто мектебинин окуучу кыздарына тиешелүү адистер тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Темага кенен кесиптешим Назгүл Абдрахманова токтолот. Гагарин атындагы орто мектебинин кыздары, ошондой эле гимназия жактагы интернатынын кыздары. Жашы жете элек курактан никеге тургандардын саны боюнча республиканын деңгээлинде расмий маалыматтарды табуу кыйын. Анткени алар мамлекеттик каттоого турушпайт. Бирок өлкө аймагында эрте никеге туруунун кеңири таралганын тастыктаган бир катар изилдөөлөр бар. Алсак, демографиялык жана ден соолук изилдөөсүнүн маалыматтарына ылайык, Кыргызстандагы аялдардын 14%-ын 18 жашка чейин турмуш кургандар төзөт. Дал ушул көрүнүштүн алдын алуу аракетин көргөн иш-чара Лейлек районунда да өткөрүлдү. Организм 18 жашка чейин баары болот. 18 жаштан кийин анан баары болот. Кыз адеби кымбат аттуу эрте никеге туруунун алдын алуу максатындагы Разаков шаарынын жаштарынын маалыматтык кампаниясы Тынчтык демилгелери коомдук бирикмесинин жаш дебатчылар долбоору алкагында ишке ашырылды. Бүгүн бизде Разаков шаарында Тынчтык демилгелери коомдук бирикмеси тарабынан жаш дебатчылар долбоорунун алкагында бизде кыз адеби кымбат аттуу иш-чара болуп өттү. Бул иш-чара аябай жакшы жана бардык кыздар үчүн маалыматы өтө жакшы иш-чаралардан болуп өттү. Жашы жете элек жарандардын никеге тургузууга карата диний каада жасаганыбыз үчүн кимдер жооп? Жыйындын жүрүшүндө атайын чакырылган адистер тарабынан эрте куракта никеге туруунун кесепеттери тууралуу маалымат берилди. Жашы жете электерден тарта 18-19 жашка чейин турмушка чыгуу эрте деп эсептелинет. Эрте турмушка чыгуунун кесепеттеринин биринчи бул психологиялык травма алышы мүмкүн. Өспүрүм кыздар 18 жашка чейин эгерде турмушка чыкса көп травма алышы мүмкүн. Тең курактагы кыздар достору тарабынан кемсинтүүсү болушу мүмкүн, арага кошпосу, депрессияга кабылуусу, анан үй бүлөнүн бузулушу алып келет да, ичкиликке алып келиши мүмкүн, баңги заттарды колдонууга алып келиши мүмкүн. Экинчиси бул эрте турмушка чыгуунун дагы бир кесепети айыга жетпей эрте төрөп коюу болуп атат. Эмне үчүн 18 жашка чейин никеге турууну эрте деп айтышып атат? Себеби эрте анткени мектепти аяктоо керек, эрте анткени кесиптин ээси болуу керек, эрте анткени организм энеге даяр, эне болууга даяр эмес, эрте анткени аларды өздөрүнө бала жана ар кандай кам көрүүгө муктаждыктары бар. Эмнеден ажырап калышы мүмкүн? Кыздардын ден соолугунун өмүрүнө коркунуч алып келет. Кыздарды билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат. Билими жок кыздар жакшы кесиптин ээси болбой, кыздар ар дайым күйөөсүнө жана үй бүлөсүнө көз каранды болуп жашап калат. Кийинки дагы бир маселебиз бул организмдин тез жабыркашы. Иш-чара катышуучулар тарабынан жогору бааланып, пайдалуу маалыматтар айтылганы баса белгиленди. Биздин мектепте бүгүн чоң иш-чара, сонун иш-чара өтүлдү. Бул иш-чара кыз адеби кымбат деген темасы менен өтүлдү. Жана бул иш-чарада биз эрте никеге тийбөө керектигин үйрөндүк. Бул иш-чараны көптөгөн адистер келип, ар тараптагы мамилелерди, ар тараптагы маалыматтарды бизге айтып кетти. Жана мен бул иш-чарадан мен өзүм психология жактан, жана мен организм даяр эмес экенини, эрте никеге тийүүгө даяр эмес экенин билдим. Жана мен сөзсүз түрдө бул теманы колдойм. Жана бардык Кыргызстандагы бүт кыздарды эрте никеге тийбөөгө чакырам. Биз эрте никеге турууга каршыбыз. Назгүл Абдрахманова, Бакыт Саетов, жаңылыктар. Бактылуу турмуш күтүү үчүн да билим алып, алдын ала даярдануу керек кызым.